Чыгармачылык ресурс жана интеллектуалдык капитал заманбап эмгек рыногунда жаңы популярдуу жана кыйла баалуу монеталарга айланып баратат. Аны чийик зат катары креативдүү индустриялар колдонуп келишүүдө. Алар жаңы маданий баалуулуктарды, жаңы уникалдуу товарларды жана чыгармачылык менен заманбап технологиялар чиеленишкен жерде жаңы товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү жаратып келишүүдө. Казакстанда экономика тармагында иштеп келе жатышкан ишке жарамдуу калктын пайыздык чени азырынча анчейин деле чоң эмес. Бирок адистердин айтымында өсүү жигери кыйла жогору турат. Сейчас на самом деле идет только время. Азыркы учурда чындыгында эмне керектигин, борбор калаада кайсыл тармактар жигерде өнүгүп жаткандыгы, бүтүндөй Казакстан боюнча маалыматты топтоо изилдөөлөрдү ишке ашыруу учуру жүрүп жатат. В столице какие индустрии развиваются вообще в общем в Казахстане, да. Ошондуктан азыркы кезде биз көбүнө изилдөө долбоорлору менен алектенүүдөбүз. Албетте ар кыл долбоорлорду колдоого алып, демилгелерге дагы көңүл буруп келебиз. Креативдүү жаамат албетте биздин борбор калабызда дагы иш алып барышууда. Ал эми биз болсок кандайдыр бир нуктагы орток топту түзүүгө аракеттенип жатабыз. Ал кийин береги сөз кылып жаткан креативдик долбоорлордун өсүүсүнө таасирин тийгизмекчи. На рост тех самых креативных проектов. Жарнама, музыка, кино, медиа, басмакана иши, мода, сүрөт өнөрү, графика искусствосу, программалык камсыздоо, дизайн жана архитектура креативдүү экономиканын курамдуулугун нукталуучу түшүнүктөрдүн бир гана бөлүгү. Бүгүнкү күндө дээрлик ар бир өлкөдө эң активдүү өнүгүп жаткан өлкөнүн чыгармачыл багыттары бар. Алсак АКШ мода жана маданият жагынан эң тартымдуу, кийимдер жана заманбап искусство алдыңкы орунда. Германия болсо оюн индустриясы жана өнөр жай дизайны жылдыздарына ийкемдүүлүгү жагында жеңиштерге жетишүүдө. Франция жана Италия мода жана кино тармагында күчтүү келишет. Кытай болсо технологиялык курамдуулугу жагынан креативдүү индустрияда алдыга чыккан. Түштүк Корея кей-поп жанрынын популярдуулугунан улам музыка жылдыздары үчүн жагымдуулук тармагында экинчи орунда турат. Перу жана Түркия өздөрүн жарнама жана пиар жагында мыкты көрсөтө алышкан. Казакстандын дагы өзүнүн профили бар. Аларда креативдүү индустриянын өнүгүүсү кыйла ийгиликтүү жүрүш жасай алат. Видим много различных примеров, как там тот же самый Димаш. Биз бир катар ар түрдүү ыкмаларды көрүп жатабыз. Мисалы Димаштын эле мыкты гонорар сыйакыларды алып жатканын. Менин пикиримде дал креативдүү экономика өкүлдөрү арасында эң ийгиликтүү мисалдардан болуп, маданий массалык иш-чаралар менен алектенишкен агенттиктер саналышат. Алар дал креативдүү экономика менен иш алып барышат. Жарнамалык, медиа, пиар агенттиктер, дал ушул сыяктуу долбоорлор, айтынын жардамы менен иштегендер. Креативной индустрии. И театры, независимые студии, балетные студии, танцевальные. Чындыгында айти долбоорлор өтө көп. Алар дагы креативдүү экономикага киришет. Театрлар, көз карандысыз студиялар, балет, би студиялары, шоу-бизнес өкүлдөрү, анан дагы блогерлер, продакшн борборлор, блогерлер менен иш алып барган агенттиктер. Креативной индустрии, агентство по работе именно с блогерами. Коомчулукка жаңы формалар жана стилдер таасирин тийгизет. Айрым учурда көрүүчү же керектөөчү кайсыл бир кубулуштун маңызын акырына чейин түшүнө албайт. Бирок дал жаңычылдык кубулуш же окуяга кызыгууну жаратат. Один из проектов, который мы сейчас реализовываем. Биз азыркы кезде жүзөгө ашырып жаткан долбоорлордун бири бул театр, иммерсивдүү театр, сейилдөө спектакль. Ал креативдүү экономиканын иштөөсүнүн үлгүсүнүн бири жана ал азыркы кезде бизге ишке киргизилип жаткан ийгиликтүү долбоорлорубуздун бири. Албетте Астана үчүн ал жаңы, белгисиз формат. Элдер кайсыл жакка келип калышкандыгын иш-чаранын өзүнө келгенден кийин гана акырында түшүнүп жатышат. Бирок алар ошол жолдон өткөндөн кийин гана албетте күтүлбөгөн эмоциялар, күтүлбөгөн кумарлануу жаралат. Как они пройдут этот маршрут, конечно, эмоции незабываемые, впечатления незабываемые. Здравствуйте, мои дорогие. Салимет Сездерме. Я заждалась вас. Я слышала ваши голоса, шаги, наблюдала. Я многое знаю про вас. Я Астана. Слушайтесь. Остановись. Оглянись вокруг. Думаю, замедляться — это очень важно. Вы ведь никуда не спешите, правда?
знаете, я стараюсь посещать все вообще культурные мероприятия в Астане, и друзей своих всегда приглашаю. Мен Астанадагы бардык маданий иш-чараларга барып турууга аракет кылып келем. Досторумду дагы Борбор каланын маданий жашоосуна кызыгууга үндөп турам. Аталышы абдан кооз, картинка абдан кооз, ал жакта кыз абдан кумарлуу. Бул ирет дос балама белек кылууну чечкем, чогуу сейилдейли дегем. Мен сейилдөө деген сөздү көрүп калдым, иммерсивдүү деген сөздү дагы көрдүм. Эмнегедир мен үн коштогон кулак кап беришет. Өзүбүз басып жүрө беребиз деп ойлоп турмун. Жаңы бир нерсени каалап жаткам. Бирок мен абдан таң калдым. Кандайдыр бир эргүү тартуулаган иш-чара болгонуна. Мен жергиликтүү жашоочу катары бул жакта төрөлүп чоңойгон адам катары кызыктуу детальдарга абдан таң калгам. Мисалга алсак, ал жакта көрсөтүп жатышкан чырак музыканттар. Мен аларды эч качан байкабаптырмын. Мага жакканы спектакль эч эле жолугуша албай жаткан эки адамдын окуясы болгонунда. Ал азыркы кезде абдан актуалдуу, кеңири тараган окуя. Ошентип алар акыры кездешишет. Анын эсебинен ушунчалык кубануу сезимдерин баштан өткөрөсүң, өзүң катышкандай болосуң. Шаар менен баарлашкан сыяктуу. Акырында айтарым, кандайдыр бир узакка созулган сейилдөөнү күндө эле ишке ашыра албайсың. Прогулку, что можешь видеть вот так вот. Солнечный воскресный день. Экскурсиянын салттуу формаларынын технологиялык аудио курамдуулук, театрдык искусство жана психологиялык сабактар элементтери менен аякалышуусу новатордук жана шайкечтикте болду. Да, очень интересный на самом деле формат. Ооба, чындыгында эле абдан кызыктуу формат. Биз кайсыл болбосун шаардагыдай эле аудио гид менен сейилдөөнү жараткыбыз келет. Бирок баары кадимкидей эле жөнөкөй болуп калат. Очень банально, просто. И к нам обратились как раз-таки представители креативной индустрии с очень интересной идеей создать именно иммерсивный аудио. Бизге креативдүү индустрия өкүлдөрү кайрылышып, дал иммерсивдүү аудио спектакль жаратуу демилгесин сунушташкан. Ал жаңы кызыктуу формат. Ал кадимкидей экскурсиялык, өзүндө шаар тууралуу кызыктуу маалыматты камтыган сейилдөө сыяктуу эле. Бирок ошол эле учурда ал такыр башка нукта сунушталган. Көбүн эсе көркөм көз карашта чыгарма катары. Иммерсивдүү ал чөмүлүү деген сөздөн алынган. Сен бир окуяга толугу менен чөмүлгөндөй. Анан ага үн коштоо кулак кабуу аркылуу баяндайт. Ты погружаешься полностью в историю, которую тебе рассказывают в наушниках, и ты не просто окунаешься в нее, но ты проживаешь ее какими-то... Сен ага чөмүлүп гана тим болбостон, анда чоого аралашып, өзүңдүн кайсыл бир аракеттериң менен жашап, тапшырмаларды аткарып, толугу менен чөмүлүп, спектакльдин өзүнүн 100% катышуучусу болосуң. Ты становишься участником самого спектакля. Мне очень понравилось, несмотря на то, что Мен үчүн ал жумуш болгонуна карабастан абдан жакты. Ошентсе дагы мен өзүм эң алгачкы ирет эргүү алдым. Угуп, бул үй бул жакта элдер урушуп талашып, элдешип жашап, жумуртка куурулуп жатат деген сөздөрдү укканда ошолорду көз алдыма элестетем. Чындыгында эле ошол көрүнүштөр башымды айланып жүрдү, жаным жыргап кетип жатты. Биз элдердин жашоосун көрсөтөбүз. Мага абдан жагымдуу болуп, долбоорго кошулганыма абдан кубандым. Приятно, и я был рад присоединиться к этому проекту. Көрүүчү ар дайым акча менен добуш берет. Жаңы форматтуу аудио спектакльдин талабы азырынча чоң эмес, бирок аудиториянын бул багытта таламы турукташып калган. У нас еще не было спектаклей по воскресеньям, чтобы не было людей. Всегда есть люди. Бизде мындай спектакль боло элек болчу. Ар дайым элдер келет, бирок алардын келүүсү ар түрдүү болуп калат. 3 адамдан тартып 17 адамга чейин. Анан ал топтун кайсынысы туш болот, аны дагы билбейсиң. Адам ар дайым бар, алар келип турушат, кызыгышат. Бизге кулак капты алгачкы ирет кошуп, биринчи жазуу башталганда кумарлануу орун алган. Анткени Астанада андай эч качан болгон эмес. Ал кандайдыр бир нукта супер жаңы нерсе болгон. Эмоцияларыбыз оргуштаган, бөтөнчө болгон. Были очень большие, захлёстывали. Необычно очень.
Если раньше культуру... Мурда маданиятты мамлекеттик дотациялардын эсебинен колдоп келишкен болсо, азыркы кезде биз маданият, искусство өкүлдөрү өзүнчө акча таап, жада калса экономикалык жактан пайдалуу боло ала турган долбоорлорду жаратууга кудуреттүү экендигин тайманбастан гана айта алабыз. Которые могут быть даже экономически вполне выгодными. Азыркы дүйнөнүн тенденциялары креативдүү экономика. Ал өнүгүп келе жаткан жана арымдуу өнүгүүсүн улантып жаткан деген жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берет. Анткени ар бир өзүнчө адамдын чыгармачылык жана интеллектуалдык жигерин баалуу өсүп, экономикалык өркүндөшүнө олуттуу роль ойнойт. Казакстандын креативдүү классы бул өлкөнүн өнүгүүсүнүн драйвери боло алышкан билимдүү, таланттуу адамдардын олуттуу саны. Еще одна точка роста экономики и занятости – это креативная индустрия. Экономика жана иш менен камсыз кылуунун өсүшүнүн дагы бир ногу бул медиа, кино, музыка, дизайн, билим берүү, маалыматтык технологиялар тармагын камтыган креативдүү индустрия. Азыркы заманда жарандардын чыгармачылык жигери жана интеллектуалдык капиталга негизделген креативдүү өндүрүш чыныгы инклюзивдүү экономиканын өнүгүүсүнүн булагы кызматын аркалап келет. Мындан тышкары, креативдүү экономика таланттуу чыгармачылык адамдарды өзүнө тартып турган ири шаарлардын өнүгүүсүнө түрткү берген күчкө айланып баратат. Азыркы учурда креативдүү индустрия борборлору 3 ири шаарда турукташып калган: Астана, Алматы, Шымкент. Аймактарга көңүл анчейин бурулбай келет. Таланттарды тартуу жайлары, креативдүү индустрия борбору облустун ар биринде орун алышы керек. Ар бир ири шаарда. Ошондой эле өз продуктыларын коммерциялаштыруу маселесинде катышуучуларга көмөк көрсөтүү зарыл. Участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов. У нас в Казахстане для этого тоже есть на самом деле очень большие перспективы, я считаю. Казакстанда бул тармактын келечеги бар деп эсептейм. Биздин эң башкы милдетибиз узак убакыт аралыгында маданият жана искусство тармагында эмгектенип, өздөрүн жакыр сүрөтчү катары сезишкен элдерге жардам берүү. Алардын кандайдыр бир бизнес модельдерин түзүү. Помочь им начать создавать какие-то бизнес-модели, да, то есть превращать свое творчество, монетизировать это творчество. Также, конечно же, Башкача айтканда чыгармачылыкты монетизация кылуу. Анын негизинде атаандаштык өсөт. Ал эми конкуренция өсө баштаганда сунушталган кызматтар саны өсөт. Качество предоставляемых услуг, да, когда даже те же самые театры за каждого зрителя идут в борьбе. Ошол эле театрларды алсак, алар ар бир көрүүчү менен иштешет. Демек, иш жигери жогорулайт. Албетте, шаар үчүн, борбор, жалпы өлкө үчүн калк арасында чыгармачылык потенциалды өнүктүрүү маанилүү жана зарыл. Казакстандыктар абдан таланттуу деп эсептейбиз. Алар бул жерде жөн гана хобби эмес, ал кандайдыр бир абдан пайдалуу бизнеске айланышы мүмкүн экендигин. Не просто, да, какое-то хобби, увлечение, а то, что это может стать действительно каким-то очень прибыльным делом своим, что на этом можно зарабатывать, что можно... Андан акча таба аларын, өз чыгармачылыгында бизнес кураштыраларын көргөндө ошондо гана олуттуу түрткү болуп, коомдук маданий чөйрөсү өсөт. Вообще, в общем, в развитии культурной среды общества.